Жалал Абадда 7 апрель элдик революциясы эскерилди. Алгач окуядан курман болгондордун эстелигине гүл коюлду. Бул иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, кандуу окуядан курман болгондордун жакындары жана апрель революциясынын катышуучулары келишкен. Эскерүүдө студенттер тарабынан ошол кездеги бийликке нааразы болуп чыккан элдин талаптары айтылып, театралдаштырылган көрүнүштөр коюлду. Булар ишенбеш керек. Туугандар, мен силерди сабырдуулукка чакырам. Жыйында Жалал Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев мындан ары жерге бизде тынчтык орноп, элибиздин гүлдөп өнүгүүсүн каалады. Ар бир мамлекеттин негизги байлыгы бул эл. Ал эми элдин талабын аткаруу бул мамлекеттик бийлик өкүлдөрүнүн биринчи милдети экенин айтып өттү. Баарыбызга белгилүү болгондой, ар бир мамлекеттин негизги байлыгы болуп, бул эл эсептелет. Ал эми элдин талабын аткаруу бул мамлекеттик бийлик өкүлдөрүнүн биринчи милдети. Мына ошол күндөр талаптар жана милдеттер так аткарылбай, үй бүлөлүк башкаруу орноп, бийликтин алмашуусуна алып келди. Кыргызстаныбыздын өркүндөп өстүрүүгө чын ниеттен салымыбызды кошууга аракеттерди көрөбүз. Андан соң апрель инкылабында шейит кеткендерге Куран түшүрүлдү. Ал эми апрель окуясынын катышуучулары алардын негизги максаты тынчтык болгонун белгилеп, учурда аларга болгон көңүл бурууларга ыраазы экендигин айтышууда. Максатыбыз только ушу Жалал Абадты сактап калуу. Базарларды тонотпоо, рейдерству кылдырбоо, бийликти сактап калуу. Апрель революциясына катышып жаракат алгандарга мамлекет тарабынан нааразы эмеспиз. Эмне дегенде Ысык көлгө, больницага, Воронцовкадагы немеге ошо курортторго бесплатно мамлекет тарабынан барып атабыз. Иш-чаранын соңунда апрель окуяларына катышкан Жалал Абадтыктарга атайын сый тамак уюштурулду. Эске сала кетсек, 2010-жылы мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруусуна каршы чыккан куралсыз элге бийлик ок чыгарып 87 адам курман болгон. Жумагүл Закирова, Аскарбек Сабаев, Жалал Абад шаары.